Meyrimdi урайымды Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Бүгүнкү сабагыбыз Рамадан мадрасатут тагир. Рамазан айы өзгөрүүнүн медресеси деген темада. Ибадаллах, усейкум ва нафсия битакваллах, фа иннаха васиятуллахи лил аввалин вал ахирин. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Тақуалык кылуу алдыңкыларга дагы кийинки келген үммөткө дагы Аллах Тааланын осуяты болуп аталат. Аллах Таала Куранда я أيها аману иман келтиргендер кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Селерге орозо фарз кылынды, селерден алдыңкыларга фарз кылгандай эле. Лааллакум таттакун, балким селер таква болорсуңар дейт. Айюхал муъминун, Рамадан лайса шахран адиян ямурру фи аъмарина thumma янқади, бал хува шахру тагйирил кабир, шахрун тахаввулул амиқ, шахрун юиду тартиба хаятил инсан мин жадид. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы биз өткөрүп жаткан жашообузда, өмүрүбүздө өтүп аткан башка айларда эле башталып туруп, аягына чыгып кете турган ай эмес, балким чоң бир өзгөрүүнүн айы болуп аталат. Рамазан айында адам баласынын, инсандын жашоосу жаңыдан тартиптелет. Фафихи тагйирул ахлак ва табаддулул адат. Рамазан айында кулк мүнөздөр өзгөрөт. Кээ бир адатта кылына турган нерселер башка бир адатка өзгөрөт. Тудаафул хасанат. Жакшылыктар эки эселенип берилет. Шайтандар кишенделип, бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабыла турган ай, мындан башка ай жокко эсептелет. Фи Рамадан ятагайярул инсан. Рамазан айында инсан өзгөрөт. Кана ютликул калимат била хисаб. Рамазандан тышкары айында өзү каалаган сөздү сүйлөйт. Ал эми Рамазан айы келген мезгилде адам баласы тилинен каалаган сөз эмес, балким жараткан Аллах Тааланын разы боло турган сөздөрүн чыгарат. Фаида бихи ясмут хауфан мин ан янкуса ажри саумихи. Рамазан айы келген мезгилде адам баласы сүйлөгөн тилиге дагы көңүл буруп маани берип калат, туткан орозонун сообу кемип кетпеш үчүн. Ятагайярул гадаб ила хулм. Ачуудан жумшактыкка өзгөрөт. Жүрөгү каттыктыктан жумшактыкка өзгөрөт. Якулун набию саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте фаиза кана яуму сауми ахадикум фала ярфуth ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте бизге ачык айкын баяндап кеткен, силердин бирөөңөрдүн орозо кармаган күнү боло турган болсо, жаман сөз сүйлөбөсүн, талашып тартышпасын. Эгерде бирөө жарым жаман сөзгө алып тилдеп сөгө турган болсо, мен орозомун деп гана айтып койсун деди. Адам баласы Рамазандан сырткары айларда жүрүм туруму кандай болсо, Рамазан айы келген мезгилде анын жүрүм туруму башка жака өзгөрүшү керек. Фасаимул хакыйки ла ясуму анит таами факат. Чыныгы орозо кармаган адам тамак-аштан гана тыйылбайт, балким ал катачылыктан арылат. Гыйбаттан, бирөөдүн артынан сөз кылганга, ушак айкын айтканга, жалган сүйлөөдөн, жала жапкандан дагы алыстайт. Ва Рамадан тагйирул фил калби кабла ан якуна тагйиран фис сулук. Рамазан айы жүрүм турум өзгөрүүдөн алдын жүрөктү өзгөртө турган ай деди. Демек Рамазан айы келди. Жүрүм турум өзгөрүүдөн алдын Рамазан айы биздин жүрөктөрүбүздү өзгөртөт. Калбун кана машгулан бид дунья фаяуду муаллакан бил ахира. Жүрөк Рамазандан сырткайы айларда дүньө менен алек болсо, Рамазан айы келген мезгилде ахирет менен алек болуп калат. Калбун кана касиян фаялину бил Кур'ан вал кыям. Катып турган жүрөк Рамазан айы келгенде Кур'ан менен, түнкү намаздар менен, таравихтер менен жумшайт. Калбун гафала тавилан фаястайқуду ала саути сухур вала диматин фи жауфил лайл. Уктап жаткан, гафлетте калган жүрөк Рамазан айы келгенде саарлыкка айтылган үн менен ойгонот. Түнкү намазга турат. Аллах Таала Кур'анда шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айы Кур'ан түшкөн ай, адамдарга туура жол катары түшкөн ай деди. فالقرآن في رمضان ليس تلاوة حروف فقط بل هو مشروع حياة هو نور
Yubaddidu zulumatil qulub wa fi Ramadan mawazinul irbah fal hasanatu bi ashri amsalha. Ramazan ayı Kur'an'ды оқу эле, Kur'an'дын тамгаларын эле окуп коюу менен эмес, балким адам баласыны караңгылыктан нурга бөлөй турган ай болуп аталат. Kur'an окуу адамдын жүрөгүн караңгылыктан жарыктыкка алып чыга турган ай. Момундар үчүн пайдалана турган ай. Жакшылыктар 10 эсе бериле турган ай. Ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Аллах Таала Kur'анда ким bir жакшылык кылса, ага 10 сооп берилет dedi. Демек Рамазан айы момундар үчүн бир ырайымдын, Алла Тааланын рахматынын, кечирминин айы болуп аталат. Кандай жакшылык кылбагын 10 эсеге чейин сооп берилет. Пайданын гана айы dedi. Аллах Таала хадис кудусиде мындай деп айтат. Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Адам баласынын бардык амалдары өз үчүн. Ал эми орозо мен үчүн, анын сыйлыгын мен өзүм гана беремин dedi. Аллах Таала Рамазан айында кармалган орозонун сыйлыгын бир гана өзүм берем деп жатса, бардык адам баласынын кылган амалдары өз үчүн боло турган болсо, сиз Алла үчүн кармаган орозоңуздун сыйлыгын бул Алла мен үчүн dedi, анын сыйлыгын мен өзүм берем dedi. Адам баласынын кылган амалдарына балким 10 эседен 700 эсеге чейин сооп көп берилсе, эми кармаган орозосунун сыйлыгын Алла өзү берет. Анын сыйлыгын биз эсептей албайбыз dedi. Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө 1000 айдан да жакшыраак бир түн келет. Мына ошол түндө дагы момун мусулмандар жараткан Аллах Таалага жүздөнүп, жараткан Аллах Таалага колун көтөрүп, о жараткан Алла жыл бою, жыл айланып келди. Кетирген катачылыгым бар, күнөөлөрүм бар, мойнума алам барын өзүм кылдым. Эч кимди күнөөлөбөйм ал нерсеге. Өзүмдү өзүм гана күнөөлөйм. Аллахым эми мынандай бир сенин рахматың жаап аткан айда, сенин рахматың кечирим жааган түндө Аллахым эми башка момундарды өзүң ырайым кыласың, билем. Сен мээримдүү ырайымдуусуң. Ошолордун катарында меним дагы ырайым кылем. Кетирген катачылыгым бар, мойнума алам Аллахым деп, момун адам жалбарып Аллах Тааладан дуа кылат. Лайлатул Кадр хайрун мин алфи шахр. Кадыр кечеси 1000 айдан жакшы dedi. Тижаратун рабиха ва ла ясхуру фиха ман садака ма Аллах. Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө келген бир түн пайдалуу соода. Бул нерседе эч ким банкрот болбойт. Сурасаң берилет, сурасаң берилбей калбайт. Анын зыянына эч ким дуушар болбойт dedi. Бухари Муслим риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Рамазан айы келген мезгилде бейиштин эшиктери ачылат dedi. Тозоктун эшиктери жабылат. Шайтандар кишенделгенден кийин жүрөк эмне менен алек болот? Эмне менен байланып калат? Бил хава. Куруу ой кыялдар менен жүрөк алек болуп калышы мүмкүн dedi. Бирок ошол жүрөктү Алланын таат ибадатына гана буруш керек. Балким башка айларда нафсиңе кул болсоң көбүрөөк, Рамазан айына келгенде кел эми. Нафсиң сага кул болсун. Нафсиңе кул болуп жүрө бербе. Кумар каалоо ойлоруңа, куруу ойлоруңа берилип кетип, анын кулу болуп жүрө бербе. Балким ал нерселер сенин кулуң болсун. Сен таат ибадатка жүздөн күнөм. Инна тагия рабда минад дахил мин сидикин ния. Өзгөрүү эми ички дүйнөбүздөн башталат. Кайсы нерсе менен десе, бекем ниет менен dedi. Ички дүйнөнүн өзгөрүүсү бекем ниет менен башталат dedi. Келиң, Рамазан айы өзгөрүүнүн айы болсо, мадрасату тагир дедик. Өзгөрүүнүн медресеси боло турган болсо, өзгөрүү ички дүйнөдөн башталат. Ички дүйнөдөн башталганда кайсы нерсе менен башталат десе, бекем ниет менен башталат dedi. Бекем ниет кыл таат ибадатка. Калыс Алла үчүн болсун, иншалла бунун акыбети сен үчүн аябай мыкты болот. Ман азама садик ала ан якуна Рамадан нуктатан тахулу ла махаллата абира. Эми бекем ниет кыл, чындап ички дүйнөңдөн Рамазан айыны таат ибадат менен өткөрөм деп өзүнчө бир бекем ниет кыл dedi. Рамазан югайру низами хаятина куллаху. Рамазан айы жашообузду өзгөртөт. Жашоо өзгөрсүн. Жашоо кантип өзгөрөт? Жогоруда айттык, кээ бир адаттар өзгөрөт дедик. Сиз Рамазандан сырткары кылып аткан адаттар Рамазан айы келгенде өзгөрөт. Кандай десе, Рамазан айынан сырткары күндөрү сиз багымдатка койгонуз. Ал эми Рамазан айы келгенде момундар багымдатка эмес, кыямул лайлга саарлык кылганга койгонот. Адаттар өзгөрдү. Кечинде куптан намазын жамаат менен окуп эле кетип калбастан, момун адам Рамазан айы келгенде
куптандан кийин таравих намазын окуйт жамаат менен биргеликте. Кээ бирки сиз аткарып жүргөн нерселер башка бир нукка Рамазан айында өзгөрөт. Мына ошондуктан айтабыз. Рамазан айы өзгөрүүнүн айы. Келиң. Адаттагы айларды күндөрдү өткөргөндөй эле өткөрүп жибербейли. Бул эми мен сиздерге мынау мечитке келип, Рамазан айында орозо кармап, таравих намазда биз менен бирге болуп, кайсы мечитте болбосун таравих намазын окуган адамдарга айтылат. Мындан сырткары канчалаган карапайым эл бар биздин сөзүбүз жетпеген. Күндүзү деле ашканалар иштеп аткан ашканаларга кирип барсаң, кечинде ооз ачарга заказ кылайын, места ээлеп коеюн деп кирсең, сиздин эле биздин эле эже карындаштарыбыз, ака укаларыбыз отурат. Орозодон кабары жок, Рамазан айдан кабары жок. Бул айтылган сөздөр сизделге айтылып калды дагы, ал адамдарга жетпей калды. Жетсе дагы ал нерселер, ал адамдар бизди мынандай бир динибиздин милдеттерден капилетте калып кетип, оолак болуп жүргөн инсандар. Андыктан келиң, жапатырмак. Бу үйүңүздө бир тууган агаңыз же бир тууган иниңиз орозо кармабашы мүмкүн. Айтыш керек, жеткириш керек. Сени менен менин эмне айырмам бар? Мусулмандын баласыбыз, мага милдет болгон нерсе сага да милдет. Кел, мына Рамазан айы келди, өзгөрүүнүн айы келди, кел өзгөрөлү. 5 убак намазга келели. Орозо кармайлы. Таравихке орайлы момундар менен биргеликте бөлүнүп калбай. Деп баарыбыз эскертип жеткирбесек, мындай нерселерден капилетте калып кеткен мусулмандарыбыз аябай көп. Ооба, эми барып мусулманчылыгдан сурасаң, ал алхамдулилlah мусулманмын дейт. Бирок бул менин өзүм укугумда дейт эми. Кааласам кармайм, каалабасам кармайм. Не ишиң бар сени? Деген сөздөр айтылат да. Ошого Аллах Таала баарыбызга хидаят берсин иншалла.